Амансыздарбы? Биз негизи 100 проектти баштаганбызго билесиздер. Ошонун буюрса 3-сүн тартып атабыз. Эң кызыктуу нерсе туугандар. Эмне десеңиздер, детский товарларды нолдон тиккен. Кантип тигет, кантип лекаласы бычылат. Дүйнөнү тейлеп аткан детский менен ошол шаарга келдик азыр. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мындай, кандай десем, бомба выпуск болот чынындачы. Таза пайдасын азыр өзү айтып берип атат да бизге. 200 миллион юань дейт. Көрсөңүздөр, мына дизайнерлер иштеп атат. Күзгү товарлар, кышкы товарлар чыгат мында. Мында үстүнөн түшүп келип атат да. 4, 3, 2, 1 болуп атат. Мен негизи сізден bir нерсени байкадым да туугандар. Буларда станоктору, аппараттары деле ошо биздикиндей эле. Бизде кандай болсо ошондой эле. Буларда просто деле кылсак бизден эле колдон келет бул нерселерчи мына. Бул жактан эми канча конвейер турат да? 1, 2. Бизде мына закройщик издеп кыйналасыздар го негизи. Анан азыр жакында мектептин сезону келип атат, баарыңыздар билесиздер. И мектепке кетти школьный товарлардын дагы баарын чыгарып берип турабыз сиздерге. Бу жакта биздин Telegram каналыбыз бар. Описанияга калтырып коем. Ошого дагы кирип туруп подписка басып койсоңуздар. Кыскасы мындай ишенимдүү түрдө айта алам да. Бүт бар жоктон арзан барат сиздерге туугандар. Дордой ошол эле биздин чоң биз билген базарлардан эң арзан товар барат кыскасы. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Азыр барып сиздерге бүт барын нолдон көргөзүп беребиз. Кандай тигилет, кантип чыгат сиздерге, жетиш балар менен канча болот. Биз менен бирге болуп туруңуздар анда, кеттик. Жана айткан цехибизге келип алдык. Бул 4 кабаттан турган цех, мына көрсөңүздөр болот, жүрүңүздөр. Мына бул жагы өздөрү эмеси, бул жак цехтин хозяиндары, мына. Бүт шаар негизи туугандар, мына айта турган болсок, бүт шаар негизи только детский жаш балдардын товарларын тигишет да. Анан азыр ошондой болгон цехтин эң бир чоңуна келдик мындайча айткандачы. Туугандар, бул жердин масштабты азыр эми алдынан көрөсүздөр. Канча киши иштейт, кандай товарлар чыгат, бүт баарын көргөзүп беребиз. Эми алдын ала айта кетейин. Мындай айтсак болот. Эң сложный деген, мисалы, күзгү, кышкы товарлардан күнүгө 40 000 штук чыгат экен бир күндө. Анан жайкы товарлардан болсо 60-70 миңден 80 миңге чейин бир күндө чыгарышат экен. Эми ошондой цех кантип иштеп атат? Кандай системада иштейт? Анан чыккан бааларынан чамча тааныштырабыз. Кеттик анда биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына бу жактан азыр көрсөтө турган болсок, бул цехтин хозяиндары азыр бизди тосуп алышы өздөрүчү. Анан бир эмени бир байкап атам. Момундай помидор бергенди көрдүңүздөр эле. Биринчи жолу болду мен десем, могу обычный эле розовый помидор. Ошондо мен тосуп алышып, булардын годовой выручкасы туугандар. Бир мындай чыккан таза пайдасын азыр өзү айтып берип атат да бизгечи. 200 миллион юань дейт. Годовой выручкасычы мындай таза түшкөн пайдасы. Ну кыскасы азыр эми цехини көргөзө эле сиздерге. Туугандар, бул этаж болсо, бул кабат болсо мындай. Кандай десек туура болот? Дизайн иштей турган. Офис мындайча айткандачы, дизайнерлердин офиси. Бу жакта бүт бир этажды көрдүңүздөрбү? Бу жакта полностью. Булар не кылышат? Дизайн иштеп чыгышат бир. Анан бу жагында дагы бир кызыкча өзгөчө бир комнатасы бар экен. Анда көргөзөп атабыз, кеттик мына. Дизайндарды бу жактан чатышып алып өздөрү кыскасы анализ дейт го, бүт рынокты анализдешип, кайсы модельдер жакшы кетип атат. Бу жакта дизайнерлер мына. Сүрөткө тартышып өздөрү кандай дизайны жакшы болот. Мына. Бу жакта болсо бүт көрсөңүздөр мына дизайнерлер иштеп атат мына. Келиңиздер эми бул кыздардын ишин дагы бир көргөзүп коелу сиздерге. Мына. Мына көрсөңүздөр, дизайнерлер ушундай бир кабат бүт ушулардын эмеси. Офиси десек туура болот. Азыр эми бу жакта бир кызык комната бар экен. Анда көргөзүп чыгайм сиздерге, жүрсөңүздөр. Азыркы тигилип аткан товарлары болар. Ушул күзгү менен кышкыны тигишип атат. Негизи мындай чоң цехтер туугандар бир же даже 2 сезон алдында жүрүшөт да буларчы. Мына. Бүт эмелерди анализдешип, могу курткалар, например, мына. Могу курткалар негизи өздөрү чыгарган дизайндар да буларчы. Сиздер буга өзүңүздөрдүн эмени любой эле бир логону бастырып алсаңыздар боло берет бугачы. Мына. Бу жагын да көрүп чыгалы. Бу жакта болсо бүт иштери чыккан ушул дизайндагы жаңы товарлары туугандар мына. Күзгү товарлар, кышкы товарлар чыгат турат мына. Көрдүңүздөрбү?
Бүт бары жаш балдардын товарлары туугандар. Анан эми Кытай негизи мындай онлайн продажа боюнча лидер десек туура болот да. Баягы көрүп каласыздар, тиктоктордон тикток шоп кылып саткандарды. Ошол кантип сатылат деген мындай суроо бар белесиздер да. Жүрсөңүздөр, мына жакта бир комната бар экен, ошону көргөзөйүн сиздерге. Мына. Ушул офистин ичинде эле мына моягында болсо мына. Бул туугандар онлайн магазин десек туура болот мына. Өздөрү кирип алып эле мояктан TikToктон, Instagramдан бүт барын сатыш берет ушулерденчи. Негизи Кытай онлайн продажа боюнча айтып атам го, мындай эң развитый эме да, өлкө да негизичи. Онлайн продажа аябай катуу кеткен бул жактанчы буда. Мояктан эле келди. Мына камераларын тартып койсок болот буякта. Камера, освещение бүт бары шарттары түзүлгөн, ушунун ичинде постоянно бир эки киши онлайн продажа кылат. Основном кечинде болот экен. Азыр жумуш убактысы болгондуктан бир аздан кийин жумуштары башталат дейт. Кыскасы ушундай. Кеттик. Анан моягында жана эме турган дизайнерден иштелип чыкты да, товарчы. Андан кийин бул жакта биринчи образецке буларга тигип беришет экен. Жана тигүүчүлөргө образец тигип берген жер экен мына. Дизайнерлер менен чоң иштешет го булар мына. Бул жакта биринчи эме тигилет, ошого жараша бүт бары кетет. Кандай чыгат? Мына. Тигип көргөзүп беришет. Кандай мо көрүп атасыздарбы, буяктан бүт ар кылдыгыл тигип көрүшөт экен да, момундайынан кылат экен, момундайынан тигип көрүшөт экен, эң жакшысын тандап алып туруп, анан мындай кандай десек болот, серийный производствого өткөзүп беришет экен да, кыскасычы. Кеттик. Кыскасы система жакшы экен, мага жакты негизичи. Туугандар, сиздер дизайнды бердиңиздер, образецтер тигилди, ошондон кийинки анан негизи эле швейный эмедеги эң маанилүү тармак бул неси болот? Тиктирүү. Мындайча айтканда, тигүү процесси. Эми көрсөңүздөр бул жакта масштабты көрүңүздөр. Мояка кете береличи жүр. Мына. Бул жактан эми канча конвейер турат да? 1, 2, 3 конвейер деген буларда негизи көп экен. Азыр бул толук жумуш убактысы эмес азыр, ошол себептен мына көп жумушчулар азыр жок экен бул жактачы. Мына. Швейный машинкаларын көрсөңүздөр, эми биздегилер мында бир карап туруп салыштырып коюңуздарчы, момундай ушундай эле швейный эмелер колдонулабы бизде деле. Бул жакта жана айтканыбыздай эле туугандар 300 киши эмгектенет бул жактачы мына. Бүт барын көрүп чыксак болот мына. Көрдүңүздөрбү? Анан туугандар, бизде мына закройщик издеп кыйналасыздар го негизи. Кытайда көп эле ушундай эмени колдонушат экен. Бул автоматический кандай десек туура болот, закройщик десек туура болсо керек. Автоматтык түрдө мына бычкан станок. Бул станок эми бир кымбат эле болсо керек. Азыр сиздер менен бирге көрөлүчү бул кантип бычылып чыгышын. Бул кантип иштейт дегенге туугандар. Бул эжебиз өзү эле башкарып коет экен да, муну көрдүңүздөрбү азыр? Уже бычылып даяр болуп чыгат. Бул мен азыр көрүп атканым боюнча бул лазерный окшойт. Лазер менен иштейт окшойт. Кетти анда. Ооба. Лазер экен туугандар. Уже бычылып атат, көрдүңүздөрбү? Мына. Азыр даяр болуп чыгат ошол. Ушунтип эле бычыла берет экен негизичи. Мындай станоктору деле керек болсо сиздерге алдыртып беребиз туугандар. Швей иштеткендер болсочу. Бул жак автоматтык бычма эме болду го, аппарат болду го. Анан бул жакта биз көнүп калган эле колдо бычкандар деле бар экен. Мына. Көрсөңүздөр мына. Ушундай эле жана биз көнүп калгандай эле обычный эле колдо эле бычышып өткөзүп беришет экен. Кадимкидей эле ошо биз көрүп билген эле станоктор могу. Көрсөңүздөр болот. Мына мол жагына обычный эле жанагындай эмени рулондорду жайыш эле, ошо биз кандай билсек ошондой эле бычат экен. Эми бул жерде швейлар кандай иштейт ошону бир-бир көргөзөлү сиздерге. Мына. Мол конвейер десем түшүнсө керек, швей иштеткендерчи. Мол бир конвейер экен ушул катар. Көрсөңүздөр болот. Азыр мына тигип аткан эмелерини, модельдерин да бир-бир көрүп коелу сиздерден. Мына.
ушул катары туугандар бир конвейер. Бул жагы болсо экинчи конвейер болду. Мына конвейер менен иштешет экен негизи. Мына 1, 2, 3. Үчүнчү конвейер биякта турат. Ушинтип конвейерлер мындайынан катарынан тизилишиптир. Ушундай менен иштешет экен негизи. Анан негизи азыр толук жумуш убактысы болуп болгонго азыр буякта тигүүчүлөрдүн жарымы жок дейт. Азыр өздөрүнүн жумушун эле кылышып атат дейт да. Анан момундай болуп, көрдүңүздөрбү, акырында буяктан салына берет. Даяр продукция каякта турат, мына. Буяктан көрсөк болот, акыркы чыгып аткан конвейерди көргөзүп коет мына. Буяктан тигилип келип эле мына акыркы даяр болуп чыга берет буяка, даяр продукциячы. Анан бул жактан болсо алып кетип калышат экен. Азыр момундай болгон нерселерди чыгарышып атат. Көрдүңүздөр, а? Ну, в общем, азыр бизде Кыргызстанда конвейер системасы менен иштеп атат да көп эле чемелерчи, цехтер. Ошол эң негизи туура да. Бул Кытайда бул канча жылдан бери ушундай эле система менен иштешип келишкен. Бул 1, 2, 3-чү линия болуп элечи мына. Көрдүңүздөр, а? Туугандар, анан бир этап калып кетти да. Бул проверка, мындай текшерип туруп, анан упаковка кылыш деген. Моол кабатында бүт барыны текшерилет дагы, упаковка болуп туруп, анан мына момундай болуп туруп карголорго жөнөтүлө берет. Көрдүңүздөрбү? Мына. Булар упаковка боло элек экен. Булар уже упаковка болуп даяр болуп туруп, уже жөнөтүлүп аткан процесс. Эми сиздерге кантип текшеришет? Муну деле бир көргөзөлү кеттик. Буяк негизи масштабты көрүп атасыздар, вообще чоң экен негизичи. Текшерген жерлер ушунча болуп атат. Карасаңыздар, мына. Буяктан ар бир эме текшерилет мына. Туура эмес болуп калган жерлерин мынтип эметип өздөрү байлап эметип коюшат экен. Өздөрү түшүнөт да, бул өздөрүнүн мындай системасы десек туура болот эмичи. Мына. Ушинтип текшериле берет экен. Буякта болсо курткалар. Көрдүңүздөр, а? Анан мен негизи Кытайдан бир нерсени байкадым да, туугандар. Буларда станоктору, аппараттары деле ошо биздикиндей эле. Бизде кандай болсо ошондой эле экен. Буларда просто мындай кездемелер жакшы экен, биринчиси. Экинчиси болсо модель. Дизайн өтө жакшы болот экен да. Ушул эки нерсеси аябай чоң фишка экен булардачы. Мына. Жана көрдүңүздөрбү, ушундай эле этажда полностью эле бүт дизайнерлер иштеп атат да. Биздеги эмелер боюнча, мен көрүшүм боюнча мындай дизайнерге көп эле маани берише бербейт да. Ошону эске алып койсоңуздар, менден бир эме совет десек туура болот керек. Мына. Олар да текшерилип атат. Көрдүңүздөрбү, могу футболкалар. Мына. Кездеме жакшы, дизайн жакшы да. Мындай эмелер бияктары башкача, ушинтип ушу эки фишкасы аябай чоң плюс болуп атат Кытайгачы негизичи. Кыскасы ушундай. Кете берели эми. Эми буяктарды бир көрүп чыгалычы, булар кантип упаковка кылышат деген эме боло турган болсо мына. Мына. Даяр продукция чыкты уже. Упаковкасы ушундай эле болот, анан буякта эле ушунун жанында эле утюг бар экен, туугандар. Утюг баскан процесс мына көрүп койсоңуздар болот мында эле, мына. О, меха. Көрдүңүздөрбү? Мына. Бул футболкалар негизи аябай кымбат футболкалар да, мына көрсөңүздөр. Ушундай эле чыгат, туугандар. Эч бир кыйын жери деле жок. Биз деле кылсак, биз деле колдон келет бул нерселерчи мына. Туугандар, бул жерде болсо мына топчу кадаган жери да, мына. Момундай болуп топчу кадаган жерлери. Азыр могул безруковкалар чыгып атып көрдүңүздөр, а? Момундай ушундай эле топчу кадалат экен кел. Мына. Бир топчуну кадатып көргөзүп коелу мына. Вопа, кетти. Анан туугандар, дагы бир кызык процесс бар да. Этикетка чаптоо процесси. Бул размерлерини, кайсы фирманыкы экенин жазып, сиздер өзүңүздөр жана айтып атабыз го, сиздер өзүңүздөрдүн марка менен чыгарабыз десеңиздер, ушул жерде этикеткалар, маркировкалар полный жазылат. Могуларды көрдүңүздөрбү, могу ленталарга. Мояка полностью эле сиз кааласаңыздар, мояка Ахматжан, Эшмат деп жаздырып туруп эле любой марка менен кете берет. Мына.
любой нерсени жаздырсаңыздар болот. Ушул бөлмөнүн ичинде этикеткаларды өздөрү жасашат экен, ушунун ичинде эле. Вот цехтин жанында эле полностью ушул жерден даяр болуп этикеткалар чыгып кетет. Мына 100% хлопок, эменин аты. Мол жана плотный хыбылар да ушуларчы. 95-ке 5. Бу жакта эжем сразу эле этикеткасын чаптап атат. Келиңиздер эми этикетканы кантип чаптайт ошону көрөлү. Мына мондай эле пачкасы менен келди. Размерлерине карап туруп эле этикеткасын чаптап берет экен бу жакта. Көрдүңүздөрбү? Кыскасы ушундай. Сиздер билген эле ошо Zara, Polo, Adidas бүт баары ушундай эле цехтерден тигилип чыгат тугандар. Башында дизайн иштетип чыктык, анан тиктирдик. Эми акырында буларды кандай складта сактайбыз дегенге, ушул складта полностью товарлар сакталып туруп, общий жөнөтүлөт. Эми бул складтын масштабын эми мындай бир эле көрүп койсоңуздар болот. Мына бул дагы бир 200 метрдей болсо керек эми менин оюмчачы. Мына примерно айтканда да. Бу жактан көрсөңүздөр, келе берем. Мына бул жерде в основном азыр кышкы товарлар сакталып атат. Айттым го, 2 сезон алдыда жүрөт бул жак тугандар. Кышкы товарлар уже тигилип, даяр болуп, уже иреттелип, монтип эмес коюшкан, уже продажага даяр кылышыпчы. Мына булар курткалар, бул жактары толстовкалар экен. Бу жак дагы куртка, кыскасы бүт баары кете берет, нарызага чейинчи. Анан жана айтканыбыздай эле, сиздер дагы если 5000 штуктан үйдө заказ бере турган болсоңуздар, өзүңүздөрдүн бренд басылып туруп, логоңуздар басылып туруп, кышкы товарлар, күзгү товарлар чыгартырып берише берет булар. Мына. Ну, в общем, склад негизи чоң эле экен, довольно-чы. Тугандар, эми мындай узун сөздүн кыскасы да, эми бүт баарыны сиздерге тааныштырып чыктык эми колдон келишинчечи. Бул жактан чыгып аткан объемдорду деле айттык, булар ээлери канча сом иштеп аткандарын алардын деле бир катар айтып бердик. Эми сиздерге деле ушундай детский товарлар кызыктуу болгон болсо, тугандар, биздин каналыбызга катталып, если Кытайга келет элем, детский товар менен иштейт элем дегендер болсо, бизге байланышсаңыздар болот. Же ошол Кыргызстанда, Россиядасыздарбы, Казакстанда туруп заказ берсеңиздер, биз ушундай цехтерден сиздерге бүт баарын жасаттырып, сиздерге мындай колуңуздарга чейин алып барып беребиз тугандар. Кызык болгон болсо, биз менен бирге калыңыздар. Кийинки чыгарылыштарыбызда дагы мындан дагы жакшы жерлерди көргөзүп берип турабыз. Кеттик анда.